Саламатсыздар, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Биз кайрадан эле сиздерге жакшылыктын жарчысы болуп, дагы бир жакшы маалыматты жеткизүүнүн алдында турабыз. Азыр биз Ош шаарындагы Алымбек Татка этно комплексинин алдында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул сахна жана адамдар отуруучу столдардын алдында турабыз. Азыр бизге Ош шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси Элдер Кадыркулов агабыз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ушул этно комплекстин алдындагы ушул сахналар тууралуу, экрандар тууралуу, эмне себептен коюлгандыгы тууралуу маалымат жеткизип берет. Ага айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Урматтуу жалпы ушул Тез кабар командасынын, компаниясынын көрүүчүлөрү, деги эле ушул биздин ушу бүгүнкү биздин Париж 2024 Олимпиаданын жалпы сүйөрмандары, күйөрмандары жана биздин Ош шаарындагы ушул жалпы Олимпиадага чыккан биздин спортсмендерди колдоочулардын урматына Ош шаарында атайын ушундай Алымбек Татка этнографиялык борборунда бул жерге атайын биз жаштар үчүн, Ош шаарынын тургундары үчүн, туристтер үчүн, келген коноктор үчүн ушундай чоң экран коюп, аларга ошол биздин Олимпиадага чыккан спортсмендерибизди түздөн-түз колдоого, ошол жерден дем күч бергенге чакырып кетебиз. Ушул жерде атайын ушундай стульчиктер менен, атайын ушундай экрандар менен жана ушундай ачык асмандын алдында ушундай көргөнгө, колдогонго мүмкүнчүлүк жаратып, Ош шаарынын мэриясынын колдоосу менен ушундай иш-чараны уюштуруп турабыз. Азырынча өзүңүздөр көрүп болгондой бардыгы даяр. Буюрса бүгүн Парижде өтүүчү 2024 Олимпиаданын дагы ачылышын ошол жерде өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда ошол жерде ачылуулар болот. Ошол жерде дагы ушул жерден түз эфирде ошол жердегидей атмосфераны түзүп бергенге аракет кылабыз. Демек Парижден көрүп жаткандай дух болот буюрса. Парижде отургандай эле болот бүгүн. Шамал дагы ошол жактан келет деп. Мына биз Сулайман тоонун маңдайында турабыз. Бул жерде кандай атмосфера, кечкисин дагы адамдар аябагандай көп келет. Андыктан сиздерди дагы бүгүн саат канчада баштайбыз? 23:30да ачылыш болот. 23:00 чакырабыз. Биздин саат боюнча ошол саат 11ге келишсе, даярданып, ушул жерден дем күч алып, ачылышын көрүп, анан биздин сууда сүзгөн биздин жигитибизди колдоп, анан кийин эртеңден баштап күнүндө ушул жерде сааттары, графиктери чыккан интернеттерде. Ошол жерлерден карап күндө келишсе, ушул жерде биз жандырып, болушунча ошондой атмосфераны түзүп беребиз. Жакшы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаров президентибиз дагы учурда Париж Олимпиадасынын ачылышына бүгүн катышат. Андыктан сиздер дагы келип, ушул жерде президентибиз менен биргеликте түз эфирде Алымбек Татка этнографиялык комплексинин алдында сиздерди күтөбүз. Саат 11де бүгүн. Алтын эсептейбизби буюрса бүгүндөн баштап? Бүгүндөн баштап Кудай буйруса, насип кылган болсо баары алтын алат деген ойдобуз. Ушул жерде канча эл келген болсо, дем күч берип, ушул жерден болсо дагы өзүнчө бир бул дагы бир дух көтөрөт да. Ошондуктан баардык спортсмендерге ийгилик каалайбыз. Көрөрмандарыбыз көп болсун, колдоочуларыбыз көп болсун, Олимпиадада алтындарыбыз да көп болсун. Жакшы, эми бул дагы өтө жакшы иш-чара. Негизиненчи баягы биз эми Парижге барып, ошол жерден Олимпиаданы көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болбосо дагы көпчүлүгүбүз үчүн сүйүнүчтүү кабар болгондугу үчүн сиздерге дагы кененирээк жеткизип коелу деп атабыз. Оштуктар жана Ош шаарынын меймандары, алыс жакындан келгендер түз эле ушул жерге келе берсеңиздер, чиркин мороженодан жеп, бул жерде кыргыз үйлөрдөн, боз үйлөрдөн кымыздан алып ичип, түз эле Париж Олимпиадасын көрө бересиздер. Анан эми ага ушул жакшы иш-чара, жакшы иш-аракеттер үчүн да сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин эми ушул демилгени буга чейин бул жылда болчу эмес да. Мына быйылкы көтөрүлүп чыгыш боюнча айтып берсеңиз. Негизи ушул Олимпиадага чыккан спортсмендерибиз быйыл көрдүңүздөр, деги эле кыргызстандыктардын өзүнчө патриоттук сезимдерин ойготушту. Деги эле ушул өзүнчө бир Кыргызстандагы флагы, желегибиз дүйнө жүзүн желбиретип турса, биз анан ушундай мүмкүнчүлүк жаралып атканда биз да элдерге, Ош шаарынын тургундарына, конокторго ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берели деген ой болуп, атайын ушул биздин шаар кала башчыларын, мэр Бакыт Жетегеновдин колдоосу менен ушундай биздин шаарда ушу элге ушундай мүмкүнчүлүк түзөлү, маданиятка, спортко көңүл буруулар өтө жакшы болуп атат, көрүп атасыздар. Ушунун да биз дагы элге дагы бир рух духун көтөрө турган бир возможность түзүп берели деген ойдо болду да. Мындан кийин дагы чоң иш-чараларды ушундай кылып чагылдырганга аракет кылабыз. Негизи Олимпиадага чыккан бул өзүнчө бир жеңиш да. Ошол жеңишти дагы биргеликте көрсөтөлү деген эле үмүттө уюштурулду. Жакшы. Анда эмесе кайрадан дагы бир жолу эле сиздерди ушул жерге чакырабыз. Баарыңыздар келиңиздер. Ушул жерден чогуу дух берип, алтын алса дагы, күмүш алса дагы ушундай колдоп турабыз. Дал ошол сиздер келсеңиздер, биргеликте сиздердин колдоп жатканыңыздарды дагы чагылдырып биз интернеттерге жайгаштырып кызматта болобуз. Андыктан келиңиздер, күтөбүз. Барыңыздар. Алтындарды чогуу санайбыз. Барыңыздарды ушул жерде күтөбүз, да келиңиздер.
желектерди көтөрүп келиңиздер, суусундуктарды алып алыңыздар, ушул жерде колдоп, ушул жерде коштоп, ошо биздин спортсмендерге дем күч берели. Ооба, ата-эне, бала чака баарыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Жогоруда сиздерге маалымат жеткизүү үчүн бизде конокто Ош шаарынын маданият башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Кадыркулов агабыз болду. Кечинде келсеңиздер да ушул жерде Кудай буйрса Париж олимпиадасы бүткөнгө чейин кызматта болот. Болду. Расыл. Келиңиздер. Сиздер да келиңиздер, бизге келип Сиздерге отурайлы. рахмат. Ооба. Рахмат. Көрүшкөнчө ушул жерден.